Келиңиздер. Куш келипсиздер биздин үйгө. Бул биздин үй. Анан биз ушу менин эки балам булар. Ошондой өзгөчө балдар. Бүгүнкү иш күнүбүз башталды. Негизи эле ар дайым ошо балдарым менен биргеликте иштейбиз. Буларды ошол буйртмалар түшкөндө өзүм менен кошо бирге иштетемин. Мага жардам берип, пирожки, блинчиктерди бышырышып, даярдашып жардам берет. Анан негизи эле ошо кийинкилик жашоосуна азыртадан практика жүргүзүп жатабыз да. Бул биздин чакан бизнесибиз күн нуру бизнеси деп аталат. Мен балдарым өзгөчө балдар болгондуктан, булардын диагнозу күн балдар болгондуктан булар ошон үчүн биз бизнесибиздин атын, жумушубуздун атын күн нуру деп койдук. Бул ишти мен 2012-жылдан бери алектенем. Айдана жаңы төрөлгөндөн бери. Анан кийин ушул ишимди мен ошо балдарыма ошо мурас кылып, кийинкилигине нан таап жейлик, нан таап жешсин деп ушуларга үйрөтүп баштадым. Иши сонун болду да. Анан жарма чалып чыгарып иштедик. Ошо 1-майда ачылышын кылып, андан кийин балам, ошо кызым үчөөбүз чыгып иштедик 2 ай. Бирок аябай оор болуп бизге жүктөрдү көтөрүш, анан бизде машина жок да, уна жок. Ошолорду тапшырыга алып барып, таштап алып келген. Анан такси чакырсак, таксилер 2 такси отказ кылып койду. Анан тыйындап тапкан акчам сом менен таксилерге берип, кыйналып кеттик дагы. Өзүм дагы операция болуп калган элем. Ошол оор жүк көтөргөнгө оор келип, анан кийин кайранан өзүм ушу мына пирожки, блинчик, оромо кылып чыгарып иштечүмүн. Анан кой быйыл токтотуп кое берелик балдар деп туруп, анан ушу пирожки, блинчикке өтүп, анан ушу балдарымды ушуга шыктандырып баштадым. Мен кыска убакыт аралыгында бир гана Кыргызстан эмес, Орусия, кошуна Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан өлкөлөрүнөн да көрөрмандарды топтой алдым. Билем, алардын арасында эки өлкө ортосунда бизнес жүргүзгөндөр бар, саякатты сүйүүчүлөр бар, же жөн гана миграцияда жүргөндөр бар. Lady KG YouTube каналынын мына ушул көрүүчүлөр үчүн эң ыңгайлуу карта жөнүндө айтып бермекчимин. Т-банктын Black картасы бул Россияда иштөө жана жашоо үчүн ыңгайлуу дебиттик карта. Эми аны жаңы уникалдуу дизайнда өлкөбүздүн кооз жаратылышы менен буйрутмалай аласыз. Т-банк бул Тинькофф банктын жаңы аталышы. Анын кардарлары Россияда жашап жана иштеген Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын 1 миллиондон ашуун жарандары болуп саналат. Анткени картанын көптөгөн маанилүү артыкчылыктары бар. Банкты сизге ыңгайлуу болгон тилде колдонуу мүмкүнчүлүгү. Т-банк тиркемеси кыргыз, өзбек жана тажик тилдеринде. Ал эми тейлөө кызматы тажик жана өзбек тилдеринде иштейт. Накталай акчанын Т-банктын банкоматтарынан гана эмес, башка банкоматтардан дагы комиссиясыз чыгарып алыңыз. Бул картаны башка банктардын карталарынан же накталай акча менен акысыз толуктап туруңуз. Картаны тариздөө үчүн сизге Россиянын жарандыгы керек эмес. Болгону сүрөттөгү шилтеме аркылуу өтүп, форманы толтуруңуз. Картаны акысыз тариздеңиз, сизге Россия боюнча ыңгайлуу жерге жеткирип беришет. Чамдаңыз, биздин кайталангыс жаратылышыбыздын сүрөтү бар карталардын саны чектелген. Мындай картаны тариздеп алсаңыз, туулган жериңиздин кичинекей элеси ар дайым жаныңызда болот.
негизи мен бышырып даярдап берем. Жумаш жакын жерлерге алып барып таштап келет. Жумаш өзү курьер болуп иштейт. Анан алыс жерлерге өзүм алып барам. Ошо автобус менен барамын, маршруттар менен. Маршруттар болбой жакындай неме болуп калса, жетишпей калсам чуркап дагы жеткизгенге, ошол айткан убагына жеткизгенге даярдаймын да. Мындай жеткизип бергенге аракет. Азыркы тапта ушул менен иштеп жатабыз. Анан биздин ошо кышында мени чим-чим салат чыгарам. Негизи эле мурун тууган уруктарга, тааныштарга, жакын досторума челек эле жасап, белек кылып, толо бир челек кылып чыгарып берчүбүз. Анан кээ бирөөлөр эле акчага сатып алчу. Эми быйыл ошо быйылдан ошо магазиндерге таркатайлык деп аракет кылып атабыз. Ошо кышында ошо чим-чим салат менен киреше болсун деп ошо чим-чим салатты дагы коштук киреше булагыбызга. Анан буюрса жазында суубуз менен иштесек, ортодо ошо пирожки, блинчик чыгарабыз кардарларыбызга. Анан кийин кышында чим-чим. Жок, салбай, ошондой кылып туруп, эми азыр саласың. Кана салчы? Алгыла, курсаңар дагы. Ачып кеттиби? Анан негизи эле биринчи пышырганда сразу эле кардарыма эмес, мен ошо балдарга беремин. Балдарым жесин, балдарыман кийин, кардарларга, анан кийин башкаларга дегендей. Биринчи ошо балдарыма берип атам. Жегиле, ысында жегиле. Ошо негизи азыр мурункуга караганда кардарларым күндөн күнгө көбөйүп, анан кийин ошо биз соц тармактарга чыккандан бери ошо Instagram аккаунтуман жакшы буйртмалар түшүп атат, кардарлар жакшы чыгып атат. Мурун мен 2 жерге тапшырсам, азыр мен 3 жерге тапшырып жатам азыр. Ушул моментте ушундай оптом. Атак негизи болбосом күндөгө эч болбосо 2ден кардар чыгат да. Буйртма үйгө балдарыма пышырып берейин, ала кетейин деп жумуштан кийин үйлөрүнө алып кеткен кардарлар болуп атат. Жолдошуму колдоп, бул айлыкта иштеген үчүн мен күнүмдүк ушундай тамак аштарды чыгарып иштеп келем. Анан өзүм деле өкмөт ишинде иштеймин. Азыр эми билинчикти чыгарабыз. Азыр ошо бир маркетке алып барабыз. 2 килограмм билинчик, 40 пирожки менен. Ошого убактыбызга саат 1ге обедке жеткизишим керек. Ошо бат-баттан жеткизип кийинки аракет кылып атам. Меники үй пышырыктары болгон үчүн аябай татымдуу, даамдуу, көлөмдүү кылып чыгарам. Домашний кылып, мынандай ичи тола кылып, мынандай сонун кылып чыгарам. Мындай базардыкындай эмес. Бул картошкага деле пюреге май кошулат, суу кошулбайт. Негизи болушунча татымдуу кылып чыгаганга аракет кылам. Бир жеген кардарым сөзсүз экинчи жолу дагы буйртма берет. Негизи ошо кардар көбөйгөн сайын кызыгып иштейт экенсиң, мактаган сайын кызыгып иштейт экенсиң. Ошо кардарларымдын ишеничин актайын деп, анан таза продукциядан болот. Бул нукура өзүбүздүн нукура продукциялардан болот. Буга химикаттар, андай-мындай кошулмалар кошулбайт. Чөмүштү кой эми. Мындай кыл. Молодец. Кой эми бул жакка газга. Мына жагына агыз. Молодец. Бул ошо сәл нологураак эркек да. Болду, ошондо эле дагы кичине куясың го? Куй. Болду.
бул жак болсо биздин офис ошо Күннур ушундай чакан офис жасалганбыз. Атайымдай өзгөчөлөнүп, мындай карапайым жумушчу эмес, ошо офисте отуруп иштейлик деп, анан буйруса келечекте Жумаш директор болуп калат. Ушул Күннурунун директору болуп, азыр балам 9-классты бүтүп, азыр ошо 12-чи кесиптик лицейдин лицейде окутат, повар кондитеринде. Буйруса ал жактан да диплом алат. Андан кийин ошо Күннуруну азыр бизде ошо Күннуру үйдө өндүрүлгөн чакан бышырыктар болуп аталат. Кийин буйруса чоң компанияга айланат. Сөзсүз түрдө биздин колдообуз менен, ошо кардарлардын колдоосу менен ошо чоң компанияга айланып кетсин деп аракет кылып жатабыз. Анан мынау Айдана болсо бул мындай тамак аш бышырганды анча жактыра бербейт. Ошон үчүн Айданага ушундай фабрикке жаздыргызып, ушундай товарларды алдырып, онлайн сатканды үйрөтүп койгонмун. Ошо Instagram аккаунтубуздан жакшы буйртмалар түшүп, жакшы болуп атат. Айдананын бизнеси дагы буйурса кызым бизнес леди болот. Кызым. Ошо. Анан атайын ошо биздин ушундай баштыкчаларды чыгарганмын. Мындай баштыкча чыгаргам, ошо кардарларга өзүбүздүн логону жабыштырып, өзүбүздүн баштыкчабыз. Анан анын ичине ушундай экологический мындай картондон баштыкчаларды алганмын. Пирожкилерди ушулга салабыз, пайдалуу, пакетке салбай. Ушундай баштыкчалар экологический болсун, таза, натуральный болсун деп ушу картондорду алганбыз. Ошо азыркы убакта аябай ошо только болгону бир гана ошо алдыга умтулуп жүрөбүз. Сабакка күндөгө сүйүнүп баратасыңбы? Ооба. Университет жактыбы сага? Ооба. Жакта. Айдана, сагачы кызым, мына фабрикте иштеген жактыбы? Жакта. Кийин сага атаң эмне ачып берем деп атат? Магазин. Магазин ачып берем деп атат атасы. Фабриктен магазин ачып иштетет менин кызым, Магазин. Анан негизи эле бул жумашты мен биринчи жумашты төрөгөндө мен Астанада төрөгөнмүн. Анан Астанада ошо 4 айлык боюмда барда кан тапшырганда, ал жактан ошондо чыкканда бул бала дауна төрөлөт, ошо 46 болсо 47 хромосом, андай мындай бүт нерсени айткан, бирок мен аны эч бир түшүнө алган эмесмин да. Булар анан буну алдырыш керек, бул кийин инвалид болуп калат, сен кыйналасың деп бардыгын азыр эстесем ошолорду ошентип тактап айтканда, бирок мен көңүл бурган эмесмин. Булар орустар оюндагыны кылат да, жо мен төрөшүм керек, мен бул баланы жарык дүйнөгө алып келишим керек. Кандай бала болсо да мен эне статусуна ээ болушум керек деп мен баламды ошо Астанада төрөгөнмүн. Төрөгөндө чындыгында ошо синдром Дауна төрөлүп калып, анан кийин ал жерде 1 ай реанимацияда жатып, анан биз ошондо бул жака келип, анан бул жактан ошо леченияларын улап, анан андан кийин эле арадан 3,5 жыл өткөндө Айдана жаралды, пайда болду. Бирок Айдананы ошо бизде Алмаз деген УЗИ ошол маалда күчтүү болчу. Мен гинекология же ошол жака врачыбыз ошол жака жөнөткөндө сонун төрөйсүң, аябай кыжалат болбо, жүрөктөрү сонун дегенде кызым синдром Дауна төрөлүп калган. Бирок мен ошондо эле сразу күчкө толуп кетип, больницада менен бир эмес 2 баланы мен жетиштиришим керек, эл катары күн балдардай жакшы күн көрүш керек деп мен ошондо эле сразу эле күчкө толуп кеткем. Мен эч бир мындай стресс, депрессия дегенди түшүнгөн эмесмин ошондо деле. Негизи ошо мен атым Уркуя, эмнеге Уркуя дегенден кийин ошо атты мен эмнеге көтөрүп жүрөм. Мен ошо 2 балама жакшы энелик мээримди берип, жакшы балалык күндү арнап, жакшы өмүр сүрүшүнө мен ошондо мен Айданада мен өзүмө ант бергем да, больницада жатканда. Ага чейин мен жумашта мындай жаш болуп, жумаштын келечегин деле ойлогон эмесмин. Анан жумашты ана жетилет, мына жетилет деп андай ой болбогон. Анан ошо Айданада ошо
синдром Даунаны бирок айданан мен өзүм төрөгөндө эле сразу өзүм койгонмун. Врачтар анда мен 20-мартта төрөгөм, врачтар кетип, врачтар 22-синде келгенде мен төрөлгөндө коюп, анан врачтар келип паника кылып, чогулуп калышканда мен айткам, паника кылбай кое бериңиздер. Кимге окшоштуруп атасың дешкенде, сиз кимге окшоштуруп атасыз десем, сен кимге окшоштуруп атасың деп бир врач неман, синдром Дауна төрөдүм мен десем, ошондо врачтар таң калып, сен эмне врачсыңбы, врач болуп иштегенсиңби дейт. Жок, мен ошо биринчи балам синдром Дауна төрөлгөн, мен ошодон эле билип калдым. Бирок УЗИде жакшы деген эле, мага ден соолугун жакшы кылып берсеңиздер эле, мен өзүм ал жагын тарбиялап кетемин десем, анан мындай сонун сөздөрдү айтып, сенде күчтүү энени биз биринчи жолу көрүшүбүз, молодецсиң деп, ошондо колдоп, сонун кылып карап чыгарып берген менин кызыма. Ошондон бери эле ошо Айдана төрөлгөндөн бери ошо мен жатсам да ушулардын келечегин ойлоном. Баягы уктап атканда, мындай турганда дагы ушулардын келечегин ойлонуп турган боломун да. Мен мындай булардын келечеги үчүн мен жакшы да дем ала албайм, ошо аракет кылып келемин да, аракет кыламын да, буюрса ошо эки баламды эл катары жетиштирип, эки баламды бардык шарттарын өзүм деле атасы экөөбүз деле шарт түзүп берүүгө аракет кылабыз, бирок өздөрү аракет кылсын деп ошо тарбиялап келип атабыз. Негизи мен балам ар бир өнөргө шыгы бар да, анан музыканы жакшы көрөт, ырдап, бийлегенди жакшы көрөт. Көбүнчө эле бийлеймин, ырдаймын дей берет. Азыр өзүнүн арнаган ыры бар мен баламдын. Makadım sevdiğim Vaktini yağladım Geldim Gidelim Биздин буйртмабыз даяр болду. Кардарыбыздын буйртмасы. Мен даярдап бүттүм. Азыр буну Жумаш жеткизип келет. Анткени Жумаш жакын жер, бул жер Жумаш, ошон үчүн жакын жерлерди Жумаш өзү жеткизет. Ачуулары менен жеткизип беребиз. Бул ачуусу жок болсо албай коет кардарларым. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Bizge jardamga kelip, kolu boşaganda zerikken da, kelip